Президенттик шайлоого жарышка катышууга ниеттенгендер Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бере баштады. Бүгүнкү күнгө чейин 5 адамдан арыз келип түшкөн. Алар Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров коомчулукка кыш болбойт деген ат менен белгилүү болгон. Өзүн жаңы кудаймын деп тааныштырган Арыстан Алай, Лига антикризис коомдук бирикмесинин президенти Назарбек Нышанов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов жана Байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун жетекчиси Кубан Чороевдер. Ошондой эле бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев да Чоң Казат партиясынан жарышка аттанаарын жар салды. Бирок ал азырынча БШКга арызын тапшыра элек. Бул талапкер катары койгон себеби деген, бул бизде деген эң нерселүү бул иллюстрация кылыш керек. Бул биринчи. Экинчи деген бизде деген жана гражданский конфискацияны киргизебиз. Үчүнчү жана узурпация власти дегенде уголовный кодекске киргизмейинче кайра эле ошол жанакы байманаптар келгени ошол система чирген системаны оңойлбайбыз. Мына 3 нерсени кылгандан кийин ошондо жанакы Кыргызстанда саска батыргандардын баардыгы жоголот. Ал эми буга чейин өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров да кызматын тапшырып, шайлоодо ат салышаарын коомчулукка жар салган эле. Учурда жалгыз фаворит талапкер болуп турган Садыр Жапаровду көпчүлүк эл колдойт деген божомолдору бар. Андыктан атаандаштары жарышта утулуп калабыз деп кооптонуп алдын ала каралай башташты. Алар азырынча Садыр Жапаровго карата олуттуу компромат таба алышпайт. Андыктан абакта отуруп чыгып каралар менен байланыш түзгөн деген жалган каралоого өтүшкөн. Садыр Жапаров кара ал эчтеке кыла албайт. Садыр Жапаров 2012 жылы өлтүрөм деп коркутуу, барымтага алуу, бейбаштык жана бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча иш козголуп, 11,5 жылга эркинен ажыратылган. Молдовановкадагы түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктан соң абактан чыгарылып, соттун мурдагы чечимдери жокко чыгарылган. Тарыхта Советтер Союзунун мамлекетинин башчыларын көбү түрмөгө отуруп чыгышкан, туурабы? Андан тышкары мисалы үчүн Нельсон Мандела деген ЮАРдын президенти болгон адам 30 жыл түрмөгө отуруп чыккан. Эми мындай да адамдын өзүнөн зависит этет, түрмөгө отургандабы же кыйынчылыкта болгондобу, канчалык анын мүнөзү бекем болуп, өзүнүн эрки мындай катуу болуп, чыдамкайлык менен ушунун баардыгынын башынан өткөзүп, ар кандай карасы болобу, агы болобу, кызылы болобу, алар менен мындай ыплас иштерге барбай, чоң отургандай ар кандай сүйлөшүүлөр, баягы байланыштар болушу мүмкүн. Бирок ошол деңгээлден ашпай өзүн өзү сактаган адамдар бул кийин саясий деңгээлде чоң жогорку жетишкендерге жетишкен. Президенттикке талапкерлердин арыз тапшыруу боюнча акыркы мөөнөтү 14 ноябрь. Бул өнөктүккө талапкерлер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен же саясий партиянын атынан катыша алат. Эгерде өзүн өзү көрсөтүү болсо, бул арыз тапшырат бизге. Ал эми же болбосо саясий партиянын атынан болсо, ал жактан болсо саясий партиянын чечими съездде кабыл алынган. Жана ошондой эле ошол көрсөтүлгөн талапкердин макулдугу жөнүндө арызы кошо тапшырышы керек бул эки түрдө. Ошого эле башка жарандыгы жоктугу жөнүндө. Президенттик шайлоого ат салыша тургандардын саны боюнча чектөө жок. Бирок көпчүлүк эл Садыр Жапаровго добуш берерин алдын ала билген үлкөн саясатчылар азыртадан эле бул өнөктүккө катышпоо чечимин кабыл алышкан. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.